Assalamu alaikum, урматтуу Москвадан мекендештер, амансыздар. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Москварда бүгүн көпчүлүк суроо берген жумуш жөнүндө сүйлөшүп кетели дедик. Негизи Москвада жумушту кайдан табабыз, кантип издеп табабыз? Жумуш жөнүндө көбүрөөк айтсаңыздар, жумуш табыш кыйын болуп атат дейт. Туугандар, өткөндө сиздерге биз Береке деген приложение жөнүндө айтып кеттик эле. Өзүңүздөргө белгилүү ошол Береке деген приложениеде өзү күндө жумуш чыгып турат. Жумуштун мисалы мына бүгүнгү актуалдуу жумуштарды көрөлү. Азыркы кирсеңиздер эле мына кассир, повар, горничная, иш берилет деп турат, штукатурка, СДЭК, мини-маркетте швеялар керек дейт, тигүүчү кыздар керек дейт. Ушул жерден эле тапсаңыздар болот, туугандар. Мына, мисалы бирөөнү ачып көрсөтөйүн. Швеялар керек дейт. Срочно кийим тигүү цехке опытный тигүүчүлөр керек. Айлык акысы айына 2 жолу берилет. Суткасына 5000 рубль. Өйдө табышат дейт. Постоянно иштегенге цех авиамоторный метросу жакта. WhatsApp 8968 и номерлерин жазып койгон. Ушулар менен байланышып жумушка кирсеңиздер болот, мисалы кыздар. Кыз келиндер үчүн экен, тигүүчү цехке. Анан дагы бирөөнү ачып көрөлү, мисалы. Кассир, повар керек дегенди ачалычы. 54.000 600, то есть 54.600 рубль айлыгы бар экен. Кассир, повар керек дейт, айлык 54.600 рубль плюс 10.000 рубль премия. Бекер тамак жана форма берилет, опыту жок эле алабыз, өзүбүз баарын үйрөтөбүз. Графиктер 5-2, 6-1, сменасына 4 сааттан 12 саатка чейин иштесеңиздер болот. Жумушту үйүңүздөргө мүмкүн болушунча жакын жерден карап таап берген аракет кылабыз. Мед книжка жасагана жардам беребиз жана подработка пятница, суббота, воскресенье иштесе болот дейт. Сизди күтөбүз дейт. Наргиза деп мына номеrini калтырыптыр тургандар. Ошол номерге чалып байланышып көрүңүздөр. Анан негизи эле жумушка киргенде, жумушка кирерде сөзсүз түрдө шарттарны барганда сүйлөшүп, жакшылап тактап алыңыздар. Колдон келсе официальный договор менен, официальный трудовой договор менен гана жумушка кирсеңиздер жакшы. Себеби кийин айлык ала албай калсаңыздар, кандайдыр бир проблемалар болсо, андан сырткары продление кылабыз регистрацияны десеңиздер, сөзсүз трудовой договор керек, туугандар. Андыктан ошого өтө маани берип, колдон келишинче ошол официально трудовой договор жасатып иштегенге өзүңүздөр аракет кылыңыздар, туугандар. Береке рунун ссылкасыны астына коюп коебуз. Эгерде ошол ссылкадан жүктөлбөй атса, кээ бир VPN менен иштегендер гана кирет экен, VPNсиз ал кирбей атат дейт. Play Market'ten эле Береке.ру деп издесеңиздер, биринчи эле катарда турат Береке.ру деп. Андыктан ошол сайтты пайдаланыңыздар, өтө пайдалуу, өтө ыңгайлуу. Биздин мекендештерге өтө жакшы чыкты деп ойлоймун. Ушул жаңылыктар менен тааныштарыңыз менен бөлүшүп коюңуз. Бизди колдогонуңуз үчүн өтө чоң рахмат баарыңыздарга. Бөтөн жерде аман жүрүңүздөр дайыма. Подписаться кнопкасын басып, лайк басышты унутпаңыздар, туугандар. Аман болуңуздар. Ал эми чек ара маселеси боюнча Мухиддинге кайрылсаңыздар болот. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 60 +7 965 402 93 Мухиддин.